Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Талас шаары, Талас районуна караштуу Жонар районунда жайгашкан Ахматбек Нуржан атындагы орто мектебинин мугалими болуп эмгектенем. Биз ушул энелер мектеби деген долбоор менен ушул 2-3 айдан бери, жакын арадан бери иштешип келатабыз. Мунун баштап негиздеп бизге түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн, бизге Салтанат Бейшенова эжекебиз болгон. Биринчи сабагыбызды ошол Салтанат Бейшенова эжебиз өтүп берген. Андан кийин биз өзүбүз энелер мектеби деген ар бир класстарга өтүп атабыз. Мен өзүм эле результатын айтып аткан болсом, 6-А классында сабак өткөнмүн. 30 окуучум бар. Анан кийин Гапар Мадаминов агайыбыздын мындай окуу куралдары бар экен. Ушул окуу куралдардын негизинде жана ошондой эле YouTube каналдарыбызга кирип ошол жактан Гапар Мадаминов агайыбыздын сөздөрүн, сөз байлыктарын, андан тышкары өзгө керектүү маалыматтарын алып алып, ошонун негизинде сабактарды өттүк. Бунун жыйынтыгында аябай жакшы жыйынтык берди. Себеп дегенде мен 30 окуучумдун ичинен биринчи, экинчи чейрек ичинде эле 11 ударник чыкты. Ушул результат менен аябай жакшы результат берди. Энелер да келип аябай ыраазы болуп кетишти. Салтанат Бейшенова эжекебиз биринчи сабагын өткөндө эле энелерибиз аябай ыраазы болуп кетишти. Ошол эле күндүн эртеси биздин окуучуларыбыздын көз карашы өзгөрүп калыптыр. Уже алдыга багыт алып калыптыр. Ошондон кийин эле биз ушул энелер мектебин азыркы учурда Нуржан айылынын аймагындагы өзүбүздүн мектептин ичинде кеңири таратууга абдан далалат болуп жатабыз. Бул аябай жакшы долбоор экен, жакшы китептер бар экен. Гапар агайыбыздын баягы негизи мындай сөз бар эмеспи? Устаттар болсо чоң жорго, абис болсо тай жорго ээрчип бара жатабыз. Гапар агай салган чоң жолдо демекчи. Ошол улуу инсан агайларыбыздын көрсөтмө куралдары менен ошолордун аркасынан мындай окуучуларды тарбиялап келатабыз.